Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы жаңылыктар уланат. Эртең 9 август күнү килем ортосуна Кыргызстан курама командасынын дагы бир көрүнүктүү өкүлү, кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова чыгат. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдиги Айсулуунун алгачкы жана финалга чейинки потенциалдуу атаандаштары менен тааныштырды. Бул тууралуу алдыда кененирээк айтабыз. Учурда Париж шаарында уланып жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында 9 август күнү 62 кг салмак чембирдигинде кыргызстандык белгилүү балбаныбыз Айсулуу Тыныбекова өз күрөштөрүн өткөрөт. Анын 8ден 1 финалдык баскычтагы биринчи атаандашы белгилүү болду. Бул жолу дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 6 жолку чемпионуна каршы Эстер Колаволе аттуу нигериялык 22 жаштагы балбан каршы келет. Африка чемпионатын 2 жолу утуп алган Эстер Колаволе буга чейин Африкадан тандап алуу турниринде Олимпиадага жолдомо алган. 2023 жылы Африка оюндарын утуп алса, 2021 жылы Конияда өткөн Ислам тилектештик оюндарында финалга чейин жеткен жайы бар. 2024 жылы Александрияда өткөн Африка чемпионатындагы багындырган. Эстер Колаволе жөнүндө айтарыбыз ушул. Жаш, бирок өтө курч балбан, физикалык жактан абдан жетилген деп айтсак болот. Андыктан Айсулуу Тыныбековага өтө ыңгайлуу атаандаш туш келди деп айтуудан алысмын. Эгерде Айсулуу биринчи беттешин ийгиликтүү аяктай турган болсо, экинчи беттешинде Туркия же Америка Кошмо Штаттарынын балбаны күтүп алышы мүмкүн. Бул жерде эми фаворит иретинде Кайла Миракл чейрек финалга чыгышы ыктымал. Кайла Миракл менен Айсулуу Тыныбекова буга чейин бир нече ирет келип, анын баарында тең Айсулуу ийгиликтүү болуп чыккан болчу. 2021 жылы Ослодо утканын билебиз. Андан кийин 2022 жылкы Белграддагы дүйнө чемпионатында дагы кыргыз балбаны күчтүүлүк кылган. Кудай буйруп жарым финалга чейин жетип бара турган болсо, төмөнкү бөлүктөн Болгария, Швеция, Монголия же украиналык балбандар кыргыз спортчусуна каршы чыгышы ыктымал. Ал эми эң башкы атаандашы саналган япониялык Сакура Мотоки төмөнкү сеткадан чыгат. Экөөнүн жолу болсо, болгону финалда гана кезгелет. Достор, бул Олимпиада оюндарында Айсулуу үчүн чемпион болуу өтө маанилүү. Анын жаш курагын эске ала турган болсок, кийинки Олимпиада оюндарына чейин карьерасын бүтүрүшү дагы ыктымал. Ошондуктан бардык күчүбүз менен Айсулууга жан тартабыз. Жана ал дагы бардык күчү менен бул Олимпиада оюндарын утууга аракетин жасайт. Андан бөлөк, эркин күрөш боюнча 125 кг салмак чембирдигинде Аял Лазарев дагы эртең килем ортосуна көтөрүлөт. Анын биринчи эле атаандашы учурдагы дүйнө чемпиону Амир Хосейн Зари аттуу ирандык балбан болот. Буга чейин бул эки балбан апрелдеги Азия чемпионатында кезгелип, анда ирандык спортчу жеңишке жеткен болчу. Эмнеси болсо дагы Аял Лазаревке ийгилик каалайбыз. Эгерде Зариге утулса деле, анда көңүл жубатуучу беттешти өткөрүшү дагы толук ыктымал. Буйруса эртеңки күнкү беттештерде дагы кыргызстандык спортчуларыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми беттештерди түз эфирде көрө албай жаткан болсоңуздар, УТРК спорт телеканалы түз эфирде көрсөтүүдө. Андан сырткары биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбызда дагы түз эфирде чагылдырып жатабыз. Эгер кааласаңыздар ал жактан көрсөңүздөр да болот. Азырынча ушул, саламдашканча аман болуңуздар.